Эфирде Нарын жаңылыктар маалымат топтомунун жума күнкү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Жазгул Усубалиева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттө. Нарын шаары географиялык маалыматтык системага кирет. Анын артыкчылыктары эмнеде? ГИС системасын киргизүү ушу бирден бир приоритеттүү багыт болуп атат да. Быйылкы жайкы туристтик мезгилге даярдыктар башталып, бир катар артыкчылыктуу багыттар колго алынат. Андагы аракеттер облустук кеңешмеде маалым болду. Туристический зоналарда, базаларда локальный очистное сооружение болуш керек да. Улуу жеңишке 80 жыл. Жергиликтүү архив кызматкерлери согуш ардагерлеринин документтерин топтоп, сактап калуу аракетин көрүшүүдө. Мамлекеттик сактоого улуттук архив фондусун толуктоочу катары алып атабыз азыр. Бишкек плюс 25 саммитине бара жаткан жолдо эл аралык конференциясында бүгүн Бишкек кайрадан жалпы умтулуулар жана үмүттөр менен бириккен өлкөлөр жана эл аралык уюмдар, ошондой эле жалпы тоо коомчулук үчүн консолидация түйүнүнө айланууда. Орток көйгөйлөр жана кызыкчылыктар, тилектештик жана биргелешкен чечимдерге негизделген диалогубузду улантып жатабыз деп белгилеген президент Садыр Жапаров глобалдык тоо диалогуна катышкан делегациялардын алдында сөз сүйлөгөн сөзүндө Садыр Жапаров Кыргызстан 2000-жылдардын башынан тартып Бириккен Улуттар уюмунун алкагында тоолуу аймактарды климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу тоолорду сактоодо, аларды өнүктүрүү максатында кадамдар жасалып, тоо маселелерине дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруу боюнча жигердүү иштер жасалып жатканын билдирди. Бишкекте өткөн конференцияга бир катар өлкөлөрдүн өкүлдөрү, окумуштуулар, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башкы директору баштаган эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Акталада быйыл 9 социалдык объектиде курулуш жүрүүдө, ошондой эле жаңы мал базар салынып жатат. Жүндү кайра иштетүүчү ишканадагы жакынкы күндөрү ишке кирет. Сүт заводундагы курулушу башталды. Мына ушул иштердин жүрүшү менен жеринде президенттен Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү таанышып чыгып, эл менен да жолугуп көйгөйлөрүн укту. Акталанын Актал айылында жаңы 2 кабаттуу бала бакча курулуп жатат. Учурда жумуштун 60% бүттү. Аны менен катар эле 150 орундуу мектептин курулушу дагы аяктап калды. Айылдагы эски билим уясы жарым кылым мурун салынып, жараксыз абалга кептелген. Эми элеттиктердин көптөн бери эңсеген көйгөйү чечилип, быйылкы жаңы окуу жылын жаркыраган жаңы имаратта улантышат. Бала бакча өзү 90 орундуу. Сметалык басы 75 миллион сом, ал эми мектеп сметный стоимости 93 миллион сом. Актал району боюнча бүгүнкү күндө 9 капиталдык курулуш объектиде иш жүрүп келатат. Мунун 4-өсү переходящий объектилер, 23-жыл башталган объектилер. Ал эми ушул 5-өө быйыл жаңы курулуштар башталып аткан объектилер да. Анан быйылкы жылы 25-жылга жалпы облус боюнча ушул 19 объекттин эксплуатацияга берели деп турабыз. Анын ичинен ошо 4-өө Актал районунда. Бул 2 мектеп, 1 бала бакча, анан 1 оорукана, Кош Дөбө айылындагы 20 койкалуу оорукана. Акталалыктардын эң башкы көйгөйү эле жол маселеси. Нарын Баятов унаа жолунун узундугу 116 чакырымды түзөт. Быйыл бул каттамга өзгөчө көңүл бурулууда. Кытайлык жол куруучулар келип ишти баштады. 763 миллион сомдук иш жасалганы турат. Жолчулар Нарын Баятов жолунун ак кыя участогунда дагы иштер быйыл аяктайт деп билдиришти. Быйыл Нарын Баятов жолунда жалпысынан план боюнча 46 километр жасалат. Жаңы күчтүү компаниянын конкурстун негизинде Кытай компаниясы келип иш баштады. Жол проект частьта кос өткөл жол 7 метр болот. Анан чекеси обочиналар 1,5-1,5-дан 10 метр болот. Алыскы райондо өндүрүш, кайра иштетүү тармагы да жанданды. Баятов айылында жүндү кайра иштетүүчү цех жакында ишке кирет. Керектүү жабдыктар жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 675 миң сомго алынып келинген. Ошондой эле ички инвестордун колдоосу менен Баятовто 1 гектар жер аянтына мал базар курулууда. Ал эми Кара Бүргөн айылында чакан сүт завод салынат. Бул үчүн Нарын облусунун өнүктүрүү фондунан 30 миллион сом бөлүнөт. Мында сүт азыгынан 10дон ашык түрү өндүрүлөт. Таза сууну өткөн жылы баштадык эле. Болгону бири экскаватор иштеп атат. Дуан башчысы Алтынбек Эргешев Акталадагы жасалып жаткан иштер менен таанышып чыгып, эл менен да жолукту. Биздин айткан кээ бирки жерлерге жеңилдик сурап атабыз. Фонддон Кош Дөбөдө каналдар бар экен, дагы таза суу бар экен, дагы майда барат нерсенин бардыгына
фонддун мурда жоолору да туура келбейт эле, президентибизге айтсак баарын колдоп берди. Азыр ошо каналдарга дагы мына Тоголок Молдонукунда чечтик турабыз өмөлөрүн, каналдарын. Акырын болуп атат да. Бардыгы болот. Жыйынга келген акталалыктар жайыт жерлерди пайдалануу, суга суу маселеси, социалдык курулуштар боюнча көйгөйлөрдү көтөрүп, Дубан башчысынан жооп ала алышты. Норз Аблаев, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын алкагында калаанын муниципалдык 5 ишканасына кубаттуу ноутбуктар тапшырылды. Берилген бул компьютерлердин жардамы менен ишканалар шаардын түзүлүшүн жана андагы курулмаларды ГИС тутумуна киргизишмекчи. Ал эми аны иштеткен адистер атайын окуудан билим алып, географиялык маалыматтык системага маалымат топтоонун жолдорун жана тутумга киргизүүнү кыска мөөнөттө үйрөнүшкөн. Маалымат иретинде айта кетсек, ГИС системасы Нарын шаары өлкөдөгү облустук жана райондук маанидеги шаарлардан биринчиден болуп иштеп чыгууда. Аталган система ишке кирсе, жаңы жолдорду, көп кабаттуу үйлөрдү пландаштырууда кайсы жерде эмне өстүрүү пайдалуу экенин билүү үчүн табигый кырсыктарды талдап, алдын алууга жана эң кыска же эң үнөмдүү маршруттарды табуу үчүн интернеттен колдонулмакчы. ГИС системасын киргизүү ушу бирден бир приоритеттүү багыт болуп атат да. Анан Нур программасынын алкагында биз дагы ушу мэрияны, тиешелүү муниципалдык ишканаларга дагы биз дагы өзүбүздүн жардамыбызды берип, ушу ГИС системасын киргизели деген максат койгонбуз. Бул эми ГИС системасын киргизип алсак, ушу Нарын шаарындагы болгон объектилерди ошо системага киргизип, ошонун негизинде баягы шаарды пландаштыруу боюнча чечимдерди кабыл алуучу жакшы бир демилге деп эсептейбиз. Нарын облусунда туризм тармагы приоритеттүү тармактардан бири. Өткөн жыл ичинде 141 миңден ашык турист келген, алардын 28 миңи чет элдик туристтер болсо, калганы саякатчылар. Чет элдик коноктордун басымдуу бөлүгү Германия өлкөсүнөн келгендер. Учурда жайкы туристтик мезгилге даярдыктар башталды. Облуска туристтерди тартуунун жолдору туризм тармагында жана экология тармагында эмгектенгендер менен бирге облустук кеңешмеде талкууланды. Нарын жергеси өзүнүн кооз жаратылышы, мөлтүр көлдөрү жана тарыхый жайлары менен чет элдиктерди кызыктырат. Жыл өткөн сайын аймактагы туризм тармагы акырында өнүгүп, чет элдик туристтер дагы, конок тосо турган ишкерлер дагы көбөйдү. Ага жараша туристтерге көрсөтүлгөн кызматтар, инфраструктуралык шарттар жакшырып келет. Бирок жаратылыш ресурстарын пайдалануу, экологияны таза кармоо өңдүү экологиялык көйгөйлөр орчундуу маселе ойдон калууда. Айрыкча жай мезгилиндеги жайлоо туризминин ирбити жүргөн чакта боз үйлөр шаарчалары, мейман тосо турган жайларда экологиялык коопсуздуктар сакталган эмес. Маселен, таштандыларды таштоо, саркындуу сууну төгүү жана туристтерди башаламан унаалар менен каттоосу экологияга зыян келтирип, жер кыртыштарынын бузулуусуна алып келүүдө. Туристический зоналарда, базаларда локальный очистной сооружение болуш керек да. Өзүнүн чакан бар, азыр көп фирмалар бар. Ошол фирмалар менен сүйлөшүп туруп, саркындуу суу таза кеткенде болуш керек да. Бул экинчи маселе. Анан кийин таштандылар маселеси, анан жанагы туристтер келген атайын эреже иштеп чыгыш керек. Ар кайсы жерге кое бербей, бош үйлөр тиккенде дагы, базалар тиккенде дагы, анан келген туристтерге атайын маршрут иштеп чыгыш керек. Ошо маршрут менен алып барып кайра келиш керек да. Болбосо каалаган жерге машинаны айдап, каалаган жерге токтотуп эле биздин жайлоолорубузду бузуп атат да. Эми туристтик жайлардагы экология эрежелери толук сакталуусу текшерүүгө алынат. Туризм менен иштеген ишкерлер мейман тосо турган аймактарда экосептиктерди орнотуп, таштандыларды башкаруунун жолун билүү шарт. Экосептиктер саркындуу сууларды биологиялык жана химиялык жактан тазалап, кайрадан пайдаланууга жарактуудай суу дайындап берет. Туризмди өнүктүрүү боюнча негизги приоритеттүү багыттар белгиленген. Бул туризмди стандарттештирүү, региондорду өнүктүрүү, туризмди экологияга, маданий жана тарыхый мурастарга
өзгөчө көңүл буруп аны өнүктүрүү сыяктуу ушундай 9 приоритеттүү багыттар аныкталган да. Экологияны сактоо менен бирге туризмди өнүктүрүү колго алынат. Министрлер кабинетинин 2025-30 туризмди өнүктүрүү программасы кабыл алынып, 9 артыкчылыктуу багыт боюнча иштер мерчемделген. Айрыкча санариптештирүү, регионду өнүктүрүү, инфраструктураны жакшыртуу жана экологиялык туруктуулук, жаратылыш ресурстарын коргоо, калдыктарды башкаруу боюнча аракеттерди көрүү тапшырмалары берилген. Анткени саркын сулар бул жер алдында суларды бузат. Ошон үчүн биз ошол жака да көп талап койдук. Биздин станциядан чыккан сулар 98% таза технический суу болуп чыгат. Чыккан суларды балык чарбаларга сунуштаганга болот. Биз тоолуу аймактарга туризм боюнча өнүктүрүү боюнча да иш жүргүзүп атабыз. Бүт областын өкүлдөрү менен сүйлөшүп атабыз. Облус аймагына өткөн жылы 141 миңден ашык туристер келген болсо, алардын 28 миңи чет өлкөдөн келген туристер. Бул жылы региондогу туристтик аймактарды санариптештирүү багытында иштер арбын алып барылат. Гулира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Балыкчы Кочкор Каракечи темир жолун куруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Курулуштун алкагында долбоорлонгон темир жол тилкесинин 37 чакырымынан 43 чакырымга чейинки аралыгы аска таштарды бойлоп өтөт. Ошондуктан курулуш иштери учурунда бургулоо жана жардыруу иштери жүрөт. Мындан улам жардыруу иштеринин биринчи фазасы аяктаганга чейин Балыкчы Кочкор автоунаа жолунун тагыраак айтканда Кубакы ашуусуна бурулушка чейинки 39дан 90 чакырымга чейин жана 42 чакырым менен 90 чакырымдын аралыгы төмөндөгү убакыттарда жабылат. Дүйшөмбү күнү саат 12:30дан шейшемби күнү 12:30га чейин. Бардыгы 24 саат шаршембиде саат түнкү 12:30дан бейшемби күнү түнкү 12:30га чейин. Жума күнү саат түнкү 12:30дан ишемби күнү түнкү 12:30га чейин. Бардыгы 24 саат жолду жабуу 23 апрелде башталган 1 сентябрга чейинки аралыкта жүргүзүлөт. Өлкөдө өспүрүмдөрдүн эмгек укуктарын коргоо колго алынууда. Президенттин администрациясынын балдардын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн секретариаты Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясы жана башка өнөктөштөр менен биргеликте өспүрүмдөрдүн эмгек укуктары боюнча маалымдуулукту жогорулатуу максатында маалыматтык иш-чараларды өткөрүп жатат. Бул жолу Нарын шаарында орун алды. Рустам Тынчтыгулов Нарын шаарындагы номер 2 Валерий Чкалов атындагы жалпы билим берүү мектебинин бүтүрүүчүсү. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан балдардын эмгек укуктары боюнча иш-чарада маалыматтарды билип алды. Бул аракеттер өспүрүмдөрдүн эмгек укуктары тууралуу түшүнүктү кеңейтүүгө, алардын укуктарын коргоого жана зомбулуктан сактоого багытталган. Айтканда акчаңды вовремя төлөп бериш керек, иштеген убакытыңа ашык калтырып калбаш керек. Сен өзүң канча жумуш кылсаң, ошончо иштеп бүтүп үйүңө кетсең болот экен. Андан көбүрөөк кылсаң, сен деген можешь пойти в профсоюз, либо в судка барсаң болот, ушу трудовой книжкаң менен. Обязательно жумушка кирип аткан трудовой книжкаң менен кирет экенсиң. Ошо. Иш-чаранын алкагында алып баруучу менен окуучулардын ортосунда эмгек укуктары тууралуу суроо жооптор алынды. Адистердин пикиринде көп учурда өспүрүмдөрдүн эмгек келишими болбогондуктан иш берүүчү тарабынан эмгек акысы сакталбай калат. Ошондой эле кээде ден соолугунан ажырап компенсация төлөнбөй калган учурлар болоорун белгилешет. Мунун себеби балдар тиешелүү деңгээлде өзлөрүнүн укуктарын билбестиктен келип чыгат дешет. Негизи биз эмне үчүн муну баштадык? Себеп дегенде мына азыр неформалдуу сектор деп коебуз. Ошо неформалдуу сектордо көп учурлар болуп атат. Бизге профсоюзга кайрылгандар абдан көп. Учурда мындай болот, мисал алалы. Бизде бир шарт болуп калды, бир айымдын 10 баласы бар экен, 9 баласы бар, 13 боюнда бар экен. 17 жашар өспүрүм кызым деген кафеге алып барып жумушка иштетет. Биринчи күн иштегенде эле мясорубкадан кухняда 3 манжасын алдып жүрүп, майып болуп калат. Тилекке каршы бизге кайрылып, биз эч жардам бере албай калдык. Себеп дегенде эмгек келишими түзүлгөн эмес. Ошондой учурлар абдан көп. Себеп дегенде жаш өспүрүмдөр барат, иштейт. Же болбосо 1 жума, 2 жума стажировка деп коюшат дагы, стаж кылып иштетет дагы, тилекке каршы кечирип кой, сен жарабайсың деп, анан идиш аяк талкаланса, аны да ошо үстүнө жүктөп туруп, кайра жумуштан
кетирип салган учурлар болуп атат. Жыл башында кабыл алынган жаңы эмгек кодекси эл аралык стандарттарга, анын ичинде эл аралык эмгек уюмунун номер 190 конвенциясына ылайык эмгек мыйзамдарын модернизациялоого багытталган. Бул кодекс жаштардын, айрыкча өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоону күчөтүп, алардын коопсуз жана адилеттүү эмгек шарттарында иштөөсүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Биз өзүбүз билебиз, бул конвенцияда балдардын жумушка бара турган укугу бар. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамынын чегинде эрежелери бар да. Албетте биз өзүбүз түшүнүп атабыз, азыркы заманда 9-класстан баштап эле биздин балдар жумушка чыкканга аракеттенип атат. Бул жаман эмес, анткени ар бир бала өзүнүн кандай десем чөнтөгүндө каражат болгонго аракеттенет. Бул деле туура. Биз балдарды жумушка чыкпагыла деп беките албайбыз. Анда биздин укугубуз жок. Бирок балдар жумушка чыгаардын астында кандайдыр билимдүү болуш керек. Өзүнүн жумушка бараткан кайсы жумушка чыгууга булар укугу бар, кайсы жумушка булар чыкпаш керек, канча саат окуш керек, керегинин астында кандай деңгээлде эмне үчүн жумуш берип аткан организация менен договор түзүш керек, эмне үчүн договор бул эң негизги документ, кайсы кандай десем жеңилдетиктерде ушул договор берет жөнүндө биз балдарга билим берүүгө аракеттенип жатабыз. Иш-чаранын алкагында балдар үчүн Kahoot оюндары орун алды. Алар бул оюнда тиешелүү суроолорго жооп беришип, эмгек укуктары боюнча маалымат ала алышты. Наргиза Жумадил кызы, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Бул күндүн урматына Улуу жеңиштин 80 жылдыгын утурлай Улуу жеңиш тарых барактарында аталышындагы фестиваль өттү. Аны Нарын облустук жана Нарын шаардык китепканасы уюштурган. Бир нече китептин автору болгон Төлөгөн Ашыралиев бүгүнкү өтүп жаткан фестивалда жеңишке жеттиң чолпонбой аттуу автордук ырын аткарып берди. Бир топ китептин автору. Бул жолу ал белгилүү акын Алыкул Осмоновго арналган романы жөнүндө кенен айтып, бул эмгегине сыймыктанат. Алыкул Осмоновдун чыгармаларын үйрөтүш керек болгондо окуучуларга. Ошондон маалымат алып, өзүн көптөгөн фактыларды чогултуп, илимий фактыларды чогултуп билип, анын көп жыл бою ошонун атынан түшүп, романды көлөмдүү чыгарма жазсамбы деп далалат кылып жүрүп, анан акырында ошону ишке ашырып китеп кылып чыгардым. Улуу жеңиш тарых барактарында аталышында фестиваль жогорку деңгээлде өттү. Аны Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы жана Нарын шаардык Жумагул Коңурбаев атындагы китепканасы биргеликте уюштурган. Бул маданияттын ачкычы десек болот. Биз өзүбүзгө керектүү нерсенин баарын китептен алабыз. Ошон үчүн бир жылда бир гана күн эмес, ар бир күн ошо китепке кайрылып турсак, биз келечегибизди ошол китептен көрө алабыз да. Китеп бул маданиятка гана тарбиялабастан бул тарыхты изилдеп бизге тарыхты жеткирүүчү курал. Анткени өткөн тарых менен келечекти байланыштырып турган көпүрө катары да кызмат кылат. Бекеринен биз быйылкы китеп күнүн Улуу жеңиштин 80 жылдыгына багыттап Улуу жеңиш тарых барактарында деген аталыштагы китеп фестивалын өтүп жатабыз. Биз ушу жергиликтүү крайлык авторлордун чыгармалары менен тааныштырган китеп көргөзмөнү, ошондой эле биздин атайын автор менен бетме-бет деп аталган рубрикабыз бар. Мына ушул рубриканын алдында өзүңүздөр карап чыксаңыздар болот. Ар бир автор менен жолугушканда алардын кол тамгаларын алып, келечекте алар туурасында бир китеп чыгарууну максат кылуудабыз. Ошондой эле программага ылайык иштелген иш-чаралардын баардыгына активдүүлүк менен катышабыз. Бул фестивалда Улуу жеңиштин адабияттары тематикада согуш убагында жазылган чыгармалардын жана жаңа адабияттардын көргөзмөсү коюлду. Улуу акын Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына арналган китеп көргөзмөсү дагы уюштурулган. Улуу жеңишти даңазалаган ырлар жана биз эрдикти даңктайбыз деген аталышта көркөм окуулар болду. Жаштар жакшы тарбия алса деп ойлойбуз. Себеп дегенде азыр жаштардын ушул мекенге болгон сүйүүсүн ойготуп өтө кыйын болуп атат. Анткени ушул көбүнчө соткага алакшат экен. Ушу китеп окуп, билимин алып ушул мына азыр авторлор менен да жолугушуу болгонтат. Ушул жерге келип катышып, ошолорду көрсө ойгонот беле деген сезим да. Китеп фестивалы жыл сайын уюштурулуп келет. Негизги максаты жаштарды китепке тартуу. Ошону менен бирге учур талабына жараша заманбап китептерди алып келүү аракеттери көрүлүп, жаш муундардын табитине жараша бир топ китептер келүүдө. Алтынай Сыбакунова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.
Нарын облысы боюнча улуу атамекендик согушка 19.237 жоокер катышкан. Алардын ичинен 8.104 жоокер мекенине аман-эсен кайтып келсе, 11.133 жоокер окко учкан жана согуш талаасында дайынсыз жоголгон. Быйыл улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата Нарын региондук архив башкармалыгынын кызматкерлери согуштун катышуучуларынын болгон документтерин архивге топтоп сактап калуу аракетин көрүшүүдө. Ат башы районунун өзгөрүш айылынын дал ушундай документтерди кабыл алуу ишине кабарчыбыз күбө болуп келген. Мына менин астымда согуштун катышуучусу Казакбаев Жусуп атабызга таандык документтер турат. Бул киши 1941-жылы өзгөрүш айылынан согушка аттанып, Сталинград шаарын бошотууда, Белорусия мамлекетин фашисттик Германиядан бошотууда чоң эмгектерди өтөгөн экен. 1946-жылы согуш бүткөндөн кийин өз мекенине аман-эсен кайтып келген экен. Атабыздын согушта көрсөткөн эрликтери тууралуу, согуштан кийин кандай кызмат өтөгөн ошо тууралуу анын небереси Камчыбек мырза менен маек кылабыз. Саламатсызбы, Камчыбек мырза? Өзүнүн атасы негизи Жээн Чоро уулу Жусуп деп коюлду да. Согуштун ардагери Жусуп Казакбаев 1917-жылы Ат башы району өзгөрүш аймагында жарык дүйнөгө келген. Өзүнүн атасы Жээн Чоро болгон. Өз атасы эрте каза болуп, аны атасынын ниниси багып чоңойткон. Туюк Богоштук колхоздун төрагасы болуп иштеп турганда кан күйгөн согуш чыгып, Қан майданга 1941-жылы аттанат. Ленинградты бошотууга катышып, Константин Рокоссовскийдин командачылыгы астында согушка катышкан. Согушта 7 жыл жүрдүм деп калчу өзү. 1 жылдай деңиз флотунда служба кылган экен. Анан кайра өзүнүн немесине кошулуп, Полшага жеткенде кайра ошо согуш бүтө жаздап калган кезде дагы бир жараат алып, оор жараат алып, анан ошол жактан 1 жыл жүрүп анан кечигип, айыгып алып анан согуштан келди. 46-жылдары келиптир. Келишим түзүп, сиздер кайсыл убакытка чейин бизге коебуз десеңер, ошол убакытка чейин койсоңор болот. Архив кызматкерлери быйыл улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата улуу атамекендик согуштун катышуучуларынын документтерин, Қан майдандан жазылган каттарын, алардын жакындарын макулдугу менен архивге өткөрүп алышууда. Бул жолу согуштун ардагери Жусуп Казакбаев атабызга таандык болгон документтер небереси тарабынан облустук архив кызматына сактоого өткөрүлдү. Эл арасында сакталып турган, жоготулуп кетүү коркунучу болуп турган ушундай тарыхка байланыштуу каттар болобу, документтери болобу, ошолор боюнча мындай иш-чара түзүп, ошону мамлекеттик сактоого улуттук архив фондусун толуктоочу катары алып атабыз азыр. Дагы бир согуштун катышуучусу өзгөрүш айылынын тургуну Алыбаев Мүдүн да эл жерин коргоо үчүн аттанып, бирок өз жерине кайтпай калган. Ал кат сабаты жоюлган адам болгондуктан анын Қан майдандан жакындарына жазган каттары Нарын облустук архив кызматында сакталып турат. Мен чоң атам ошо үйдө жалгыз бала экен, бирок бул киши ошо согушка кеткенде 37 жашында кеткен экен согушка. Ошо кетип атканда, ошо мүчөлүү жашында кетип атам, согуштан кайтпай каламбы деп айтып кеткен керестер да бар экен. Өзү киши ошо кат сабат жоюлган киши экен. Ошо акыркы каты 44-жылы акыркы катын жазган экен, ушундай бир согуш талаасына эртең кирген атабыз, даярдыкта турабыз деп жазган экен. Ошол боюнча дайынсыз болуп калган. Атабыз согуштан кайтпай калган. Өзгөрүш айылынан Қан майданга 70-тен ашуун адам мекенин коргоого аттанып, анын жарымынан көбү туулуп өскөн жерине кайтпай калган. Кайтып келген 20-дан ашуун адамга арналып, мектепте ардак такта уюштурулуп, сүрөттөрү илинген. Ушу мектептин тактасына илерде бир сыйра тактаганбыздан, ошондо болжолдуу айтпай калгандарды ошол азыр эсиме чыгып атат, бирок болжолдуу 30-тан ашык адам болчу да. Ошонун ичинен кийин ошол немелерден келген, ошол Россиянын ошол немелеринен тиги Шаменов Асыркан деген атабыздын сөөгү табылды деп бир кагаз келген. Ташмаметов Сулайман деген кишинин сөөгү Украинанын талааларынан табылды документтери депчи. Ошондой келген. Андан сырткары ушу биздин айылда деле көп эле кишилер кайтпай калыптыр. Нарын облусунан жалпы 19.469 адам Қан майданга аттанган. Анын көбү өз мекенине кайтпай калган. 3241 дайынсыз жоголгон. Учурда облус боюнча жалгыз согуштун ардагери бар. Ал Саттынды Жаппаров Ат башы айылында жашап күн кечирүүдө. Максат Абдракунов, Алмаз Асанов, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат топтомунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Алдыдагы эс алуу күндөрүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.